Саламатсыздарбы. Эмесе Девошондо программасы. Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылында кечээ күнү Өзбекстан менен жер алмашууга каршы чыккандардын митинги башталды. Андай алмашуу тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 24-26 мартта Ташкентке барганда сүйлөшүп келген. Анын алдында Ташиев Баткен облусунда да болуп, жер алмашуу боюнча сезимтал чечимдер кабыл алынышы мүмкүн деп эскерткен. Мамлекеттик чегара бир айдын ортосунан чекесинен өтүп калышы мүмкүн. Ушул маалда бир айылдан 5 үй, 10 үй жабыркап калышы мүмкүн. 5 үй, 10 үйдү көчүрүшүбүз мүмкүн. 5 үй, 10 үйдү кандайдыр бир деңгээлде огороддорун же үйлөрүн алмаштырышыбыз мүмкүн. Же ошол үйлөрдү бузуп, ошол жерге чегараны салышыбыз мүмкүн. Ошондой маалда дагы ызычуу кылып чыкпастан айыл эли өзгө чогулуп сүйлөшүп, туура бул жерде чегара өтпөсө, бул жерде өтпөсө, ушул үй бузулбаса, анда болбой калат деп бири-бирине түшүндүрүшү керек. Өзбекстанда Анжиян суу сактагычы деп аталган Кемпирабад суу сактагычы тууралуу да сүйлөшүлгөн. Жана Кыргызстан анын айланасындагы 50 гектар жерди кошуна мамлекетке өткөрүп бермек. Ал жерлер үчүн Кыргызстан Сузак районунда башка аянттарды алат. Бирок Кемпирабад боюнча каршылык чыккандыктан Ташиев жергиликтүү эл менен 19 апрелде жолугуп, алардын талабын эске алууга аракеттенерин билдирген. Эми азыркы элибиздин суранычы ушундай болуп атат. Биз 50 гектар алмашайлы деп протокол кол койгонбуз. Эми элибиздин суранычы боюнча ушул жерде жашоочулардын, жергиликтүү жашоочулардын өтүнүчү боюнча ушуну 20 гектарга чейин азайтууну биз аракет кылабыз. Ушуну аракет кылып, коңшу мамлекетибиз менен сүйлөшүп чечебиз деген үмүттөмүн. Бул жерден 20 гектар жерди берсек, демек башка жерден, Өзгөн районунан 20 гектар жерди алабыз. Бул алмашуу гана жолу менен болот. Мен ойлоймун, Ташкенттеги биздин коллегаларыбызды макул кылдырууга биз аракетибизди жасайбыз. Жер алмашуу боюнча кол коюлуп калган протоколдун шарттарын өзгөртүү оңой иш эмес. Бирок эки тарап тең маселени чечүүгө кызыктар болсо, аны деле ишке ашырса болот. Бул жагынан алганда Кыргызстан менен болгон чегара маселелерин чечүүгө Өзбекстан менен Тажикстандын мамилеси ар башка. Тажик тарап Ташиевди алдын ала жетишилген мунасанын шарттарын ал элге жайып жиберүүдө деп күнөөлөйт. Демейде чегара маселелери боюнча сүйлөшүүлөр жашыруун жүргүзүлөт жана кеңири калай кайсы жерлер кимге өтүп кеткенин бардык документтерге кол коюлуп, келишимди парламент бекиткенден кийин гана кабардар болот алар тууралуу. Бирок Ташиев сүйлөшүү кантип жүрүп жана кандай шарттар коюлуп жатканын элге келишимге кол коюлгандан соң бүгүнкүдөй митингдер кийин болбосун үчүн айтууда. Кайсы бир тарап бул биздин жер, анын бир да метрин кошуналарга бербейбиз деп чиренеп туруп алса, чегара маселелери эч качан чечилбейт. Ташиев Кыргыз тараптан жетектеген чегара боюнча комиссияга мүчө болуп, сүйлөшүүлөргө катышкан Ош губернаторунун ордун басары Бактыбек Алайчиев дагы кандай жыйынтык чыгаарын так билбейт жана ал тууралуу бүгүнкү митингде да элге өзү билдирди. 3 күн сүйлөшүү болду. Ал жерде эми алар талап коюшту, биз талап койдук. Ошентип отуруп, акыры жыйынтыгы жана 908ден 900ге чейин деп протоколго кол коюлуп келди. Эми бул чынын айтканда бир окончательный решение эмес. Буну баарыңыздар билесиздер. Бул эми азыр бүгүнкү күндө 900 горизонталдан биздин атайын комиссия келип басып өтмөй сайын кайсыл точкадан өтөрүн бүгүнкү күндө белгисиз да болуп турат. Кемпирабад суу сактагычы ээлеген аянтты ар башка ченеси болот. Ал суу сактагычта канча суу бар экени менен байланыштуу. Мурда суунун үстү деңиз деңгээлинен 908 метр бийиктикте болгондо ченелген аянт болсо, сүйлөшүүнүн акыркы жыйынтыктарына караганда эми ал 900 метрдеги деңгээли менен ченелмей болду. Аны менен Кыргызстан кошумча жерге ээ болот, анткени бир топ аянт суудан бошойт. Жалпы ушул Анжиянский водохранилищенин, Кемпирабад водохранилищени ээлегенде ошо 5731 гектар жер болот экен. Алар ошол баягы 65-жылдардан 69 жылдардан баштап 75-жылдарга чейинки ушу Кемпирабаддын курулушунда ошол мамлекет эми ал убакта союз болгон, но все равно Кыргызстан менен граница болгондугунан бизге 4137 гектар жерди ушул биздин Аравандагы 4 райондон берген экен.
Бирок алдыда дагы бир топ оор сүйлөшүү болорубуз ышык. Кошуналар менен дагы, өз элибиз менен дагы. Ошондо саламат калыңыздар.